Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз азыр Актар райондук прокуратурасынын зданиясында турабыз, экинчи этажда. Бизге мындан 10 күн мурун юстиция башкармалыгынан жанакындай поддельный документтер боюнча запростун жообу келген да. Булар атайын Сабакка бардарбы? Анын 14 күндөн кийин келдик. Не деген? Карабаттан сотто келди. Карабайм, 14 күндөн кийин анан карайм дейт. Бар немеге замга бар дейт. Кандай? Замга барлар азыр дейланаларды алып келем деди го эми ичтерде. Ишке кетпеди ол, ишти алып келе алып келбей бар. Ал өкүнө 5 чеки баштап, уже силер капсуланы колдой баштадыңар го. Кимди? Жана ичкен жегендерди. Татпара болбу экен. 100 тонна буудай жегенди алып дегендерди. Албады го экен. Алды мынакей. Заряны сабак. Кел сот. Мына Чолпонбай мырза, сизге ишенип биз дайыма ушу келдик. Мына 2 айдан бери жүрөбүз да, мына. Жумушка бүгүн эле келдим, татпара болбойт. Ооба, билем, сен жумушка жана комиссия болуп кеткен. Эми өзүбүз үчүн тартып кое берейинби мындай? Сен жардам бересиң да, до конца туурабы? До конца жүрөсүз го байке. Сөз болуп кел. Кет, отурла. Саматтан мурда да болгон. Бул андагы жүйөгө каттап, булар мындай да 14 күн кармайт, анан аткарды да. Анан мен кайта келем, жаңыртам, жандандырам. Кайтырып. Мен элим айтып атат, уже инфекцияны атат дейт. Булар уже компьютерлерди колдоп атат дейт. Ичкен жегендерди. Биз болду эми прямой эфирге чыгабыз. Жапаровго чыгабыз, Садырга. Качиевке чыгабыз. Болбойт бул. Письмо. Келдик го анда. Жок, жанакы сейчас подожди. Ответ келди, немеден. Нурай мырза десең, анда айтат. Ответ келип уже. Дай. Письмо жанакы булар запрос кылганчы, юстиция башкармалары запрос кылган письмо барбы? Келди да булар келип анан өткөн ошонун негизинде. Азыр өткөндө кат келбеди эле, могу кылмыш ишинен ишти алдырган деп биздикин алдырып атпайбы. Муну ушу билсеңиз. Алдыргандан багып келдик аяк эми бул. Иш козгосонан жөнөтүбүзгө дейт. Жок, отур. Мына 28-inde сот болот. Мына бүгүн 20-чысында 8 күндөн кийин сот болот. Мен күнү качан өтпөдүм сотко. Сотко катышып бересиз, а? Катышып бересиз. Всё хорошо. Жок, эмне болот мынакей. Касан самат. Вот я Вот мына Шукураев ким? Мен. Шукуралиев бияк. Айтып аттым, мына көрүнбү? Согол район прокуратурасынан сиздин бул ишке турасат кылмыш боюнча баш прокурордун атка жазган арызын карап чыгып билдирди. Сиз арыз кылмыш республикасы деп уюшталган коррупция деп, көрдүңүзбү? Коррупция менен деп кылмыштар билдиресин катталып деп 03 деп дегендерден сатып кылмыш иши деп. 21-жыл деп көрүнбү? Чыгыш номери менен деп көрүнбү? Кыргыз Республикасы ички иштер министринин тергөө кызмат карап жиберген. Жана сокуктан жерди. Соғуқтан ишигерде Құдай бол жалғыз мына буга чейин соғукта ровода жаткан. Ровода жатты, азыр эме передали МВДга. МВДга прокуратурага барды, генерал. Жок. Генерал не да, мне оно койду. Жок, асыл жөндөт да. Кылмыш иши боюнча тергөө жумушун дальше фото мен письмо бар. Мынакей. Эң акыл. Бек прокуратура айтып атат мынакей. Эң акыл, эң биринчиси. Самат эмес, мына көтөрөсүз да, МВДга чалыпчы. Пишип атып, рассмотрение мына иш болуп па. Основное дело бул, мындай иш козголгон. 21-жылы прокуратура иш козгойт. Тура байке. 21-жылы, отурсаңыз байке, туруп эшикке. 21-жылы баш прокуратура иш козгойт коррупция боюнча. Коррупция боюнча тема такая. Самат кыскасы айтып берейин, түшүнүп берейин. Можете делать закрыть быстро? Эми үчүн очу байке, түшүнүп берейин. Самат, байкеси. Эми үчүн очу, иш түшүнүп берейин, кайта эмес. Кайта. Жок. Просто эме иште жок, просто сиздердин иштиңиздер аябай буксовать этип калды, ошон үчүн биз жадаганда ошону да мына Шукуралы. Жок, мен просто момент аякта нормалдуу катачы. Моменттерди айтып атам, байке. Айтып бериңиз. Жок, бияк түшүнүп алсаң, анан улап кете бересиз кайтачы. Ошол бизге жакшы болот да, айтып. Жок, мен анда сиз чыгыпсыз, бияк түшүнүп берип атам да, мен чожайчы, анан кийин сиз анда киргизем андачы. Анда иштейдик анда. Анда болот атат. Жок, саз, мен айтпайм азыр. Бир мен өчүрөм, азыр бир нерсени айтып коеюн. Жок, сиздин хуус. Красная Заряда азыр 3000ден ашык адам уже муну тытып жеп коюңдар мына ушул немен башкарманы. Бияк жаңы алып иштейчи. Мен айттым, буга чейин алып келет. Бул ага чейин алган, бул жерде алган да. Жинтип алган эмесмин ал. Түндү берип атам, бугачы. Бул кармап туруп эле аткандан жатып таштаган. Мен жүйгө каттабадым байке. Жүйгө каттабадыбы? Жок, каттагандан кийин койду. Эч кимге бир мына чакырып турган.
мына самат Жүйге каттап Нурайымга бердим да байке. Нурайым карабады. Нурайым деле үчүн алып келген. Мына даже карасаң отказ алып болгон. Чолпон Кадырбекович, значит, мына немеде 28-inde сотко өзүңүз катышып бересиз. Жок, өткөн айтып берем, мындай болуп атат. Сен өткөндө мындай кылган. 28 октябрда бул кайсы күн бул деген понедельникте, Понедельник болсо керек. Же вторник. 28 вторник же среда болуп калат. Жок, мындай сен сотко сунуштайсыңар. Өткөн айтпам, сунуштама жазасыңар. Каатайсыздар, эки түрү бар. Письменный же устный. Менин адвокатым айтат. Мынтип айтты, адвокат. Ана сот бизди чакырат, урматтуу тараптар. Сизге иш. Дальше смотрите. Касам да кел, рассмотрение по уголовному делу номер такой вопрос Шукурова. Внимание, что уголовное дело. Преследование вывод. Садовик кем ал? Айыл өкмөтү да. Мурда прокурор болуп иштеген анда кошо жеп анан аны акталып атат, көрдүңбү аны? Көрдүңбү? Принять процессуальное решение возобновление следствия по Бул уголовному иш делу. После чего Азыр президенттин көзөмөлүндө бул. доводы адвоката Акимбаева барымы о прекращении Бул уголовного иш дела. 2008-жылы Белгибаев жайлоо бектеген Заявление Шукурова. ошол сиздердин мына Шукуралиевдин Калдарбек председателдин кооперативинин бир ошол Bunu mынайды азыр 2008 жигит эме сөзөт. МВД менчи. Ти асыл ишиңер эмне болду? Кароса козгоп атпайбы ошол. Эгерде болсо бул билбейт тергөөчү азыр сабатыман чалыпчы. Ачыбаевди сөзүпчү. Он копия жазды себе. И материалды эметип эме аласың. Хорошо. Тергөөчү сөзүппү. Мой материал бизде бар. Эмне аласың айтасың да. Чого бирик Биз ага барды. Тергөөчү жок ким номери бар тергөөчү. Мен бересиң тергөөчү. Начальник неме? Чалбай азыр. Гүсулдун начальнигине кирдик. Чалбай номери айтты. Ким начальник гүсул? Неме деп? МВД. Жок, мына büyük күнү мына. Жок, кимге барды кимге? Начальник гүсулдун следствиялын начальниги. Телефон бар номери? Чыгат азыр. Жат мен өзүм табам. аны таба аласыздар деп Ана смотрите. 28-inde сотко сен мыйзам төлкүл айтып атасың. Эме бересиңер. Мен адвокатым коркуп атат. Алар отказ жазган 3 жолду 4 жолду десе. Ким? Отказ жок, биз отказ Мен адвокатыммен сөз жаздым. Отказ бузуп кайта тегелип атат, сама сөз тургуч адвокат мен мына. Атмен алып büyük күнү бияк теги карап атпайбы мынакей. Отказды карап атат мынакей. Сама нет отказ от мен. Мына токтому бузулуп туруп, кайта кароо жөнүндө бизге бер жыйынтыс карап атабыз мынакей. Büyük күн отказ эмес, büyük күндө мынакей. Отказ. Отмена. ушул кооперативдин үстүнөн башка кооперативди ачып алышып жасалма документтин негизинде ушундай бир Сотто карап атпайбы? ошол иштер сотто каралып атат. Сотто карап атат. Бүгүн 28-де адвокат айтсаңар, катайсты келтирсин, прокуратура Ага, октябрь. тур тетирүүчүлөр сен прокуратура. Ну, ким мүлктүчү Анда сотко барды эле, сотко катышты деп тем бербей келебиз. Тергөөчү Өткөндө катышты. Ал өмүр бою төрөчү үстүндө. Тергөөчү өзүнчө бул гражданский дело өзүнчө байке, бул башка маселе. Ал өзү азыр адвокат. Азыр адвокат. Бул айтып турду, адвокатчы процесске барыпты, башка сөйт депчи. Ошондой. Процесске бар деп айтасыңыз, биз балдарчы чакпайсыңар бизге. Так, демек, значит, ал адвокат ходатайство келтириш керек. Ооба. Урматтуу сот. Октябрь районунун прокуратурасынан Бүгүндө оларга иш козгочу. Кандай. Туруңсаңыз. Иш дегендердин үстүнөн. Шүкүр. Иш козголгон да, бай. Калдырбек байке. Эмне айтат? Ал өздөрү болгосун дейт. Анан биз чакыртып алабыз дейт. Жок, мындай эле чакыртып өткөрүп бересиз мындай эле ма? Козгой эле зачем козголгон? Зачем ама бир нерсе эки өзгөрө албайды да? Ходатайство дагы жолу айтып койсоңуз, урматтуу кандай деп ходатайство келтириш керек? Сотко мыйзам чегинде соттун катышуучу тарабынан ыңгайлуу укугу бар. Ходатайство сунуштаганга. Ушул ходатайство сотко сунуштасын. Урматтуу сот, мындай биздин материал боюнча мындан тышкары серге доорасы тышкары бүгүнкү күндө Октябрь прокуратурасынан ушул боюнча материалдар бар. Тийиштүү материалдар бар, министрлик материалдары бар. Ушул тийиштүү министр материалдарды прокуратура өкүлдөрү бизге алып берсин, сот отуруна деп. Могу бизде болгон материалдар бар да. Потому что анткени бул материалдарда сотто жок. Или возможно жок деп. Мисалы жок айтат, урматтуу сот менен бизде мына министр мына каты бар. Иш жолгон боюнча каты бар деп бересиз бул. Эми запроско келгенде кимдин фамилия экен, ошону айтып койчу. Октябрь сот прокуратурасынан берет бул. Буга чейин ходатайство берилди беле? Берген эмес да. Берген эмес. Мен 2 ай мурун айткам, байке,
сотко 2 ай мурун айткан бизге кат келсе эле биз барабыз. Вопрос, пожалуйста. Чулпонбай, спасибо большое. До свидания. Все. Сот бизге келдик, мен 2 ай айткан, июльдө айткан, мен сотту болуп айткан. Сен тетирип сүйлөйт атпа, прокурор алар тетирип сүйлөйт. Сөз анда жакшы. Анткени алар неме тигбайки. Ким айтат да тетирип Ата сүйлөйт? ташты берейин деп турганда, жазып алып келген кечеге отказ жазып коюптун. Анан мен немеси бармы? Отказ болгондо Анан мен генеральный прокурорго бардым. Жүрөт менде. Генеральный прокурорго баргандан кийин анан кийин кайта жандандырып келди жака. Камелдикке келди. Камелдиктен жака келди анан. Хорошо, сөздүкпү? Болду, сүйлөштүк анда. Токто. Самат түшүндүрүп койгон айтчы. Эгер баштасаңар баштасыз деп айтпаңдар. Иш козголот ошондон кийин туурабы? Сот деген мындай болсо эмне? Төгө чечесиз тамай. Азыр тергөөчү менен сүйлөшөлүк. Мына бушта бир козгон кылмыш ишкечи, экинчи козгон болбойт. Бир адам төлөп атпай бул кылмыш. Алар кантена? Ошо бир болбойбу? Эми менен дагы суроо. Ответ келди. 100 сом туурабы? Келдиби? Келди алгандан. Мен азыр алдым. Аз алдыктыр. Сен баягы 4-5 күн мурун алгам дедиңиз. Эми азыр алдым бутасы. Эмне Материалдык дейм, материал. Арыз мен пятница четверг келдим. Азыр Нурайымга чыгып алды. Таанышам деп жанатан бир нөтө. Менден тайсон болсаңыздар. Бунун жерде жашыра турган нерсе бар. Азыр мен берде турам, кантип таанышам силер менен турсам. Азыр бар кабинетке кирип чачып Сен рөлбет кылып атасыңар. Эмес байке, анда эч кандай ойноңуз. Шектен аталы. Мыжап чегинде бар байке барды деп. Өзүңүздү шектен атпайсыз байке. Шектен туран кылып атасыңар да силер. Жок байке, кандай кылмайсыз. Азыр Нурайымдан Бүгүнкү күндө баягы мына мамлекетте эң честный ишчей турган бул прокурор, сотчулар эле, силер эле, башка органдар жок. Анан кийин анан мамлекетте Министр сенесиңерби? Кылмыш козгогон да. Жок, министр. Алло. Мына сүйлөшсүн зам прокурор менен. Ким бул? Нурайым. Запрос Нурай? Да, здравствуйте, как дела? Что там? Эмне слушай? Ответ келген да. Ответ келди, министр. С министра запрос келди. Где это? Давай сейчас скажи. Видишь, хорошо? Ага. Жөндөп бак. Спасибо. Келди дейби? Кимдер экен? Келген 10 күн мурун эле келген. Молду, барсаңыз. Азыр. Шүкүр Алиев билет. Председатель. Бул жердечи жанагы 3 неме болгондо 3 кооперативди ачып алышкан, бир ОКП, бир ЭНН менен. Ошонун үстүнөн кимдер жасаган, Минюста кайсы кадрлыктар жасаган, ошолорду жиберебиз деген өздөрүчү. 2008-жылдары кимдер жасаган? Мен Чолпон Бактияров прокурор орунбасары, кандай сабак экен? Казактайчылар берди, жанышпай. Эмнеси? Мен просто бир айдан бери жакты группа жүзүп жумушка жаа чыктым да. Байкер айтып атат, 28-де сотко келип берди атат. Бак айтып келип берем. Эгерде соттон бизге эме келсе, запрос келсе, кат чыккан боюнча депчи. Материал проверка беребиз. Ооба. Всё. Кимдер? Буларбы? Байкерлерби? Жөн айтсаңыз. Жоқ, айтып берді, мен мында болды, өткені бияқ кісі бар тұрбай, дело сейчас МВД-да вас, иш МВД-да иш. 101-ші. Ошо Самат мырза, ошо поддельный документи кимдер жасаган? Материал бизге айтып истеп койду. Фамилияларын толко берди аларчы. Ишсиз башкармадыгы. Келтирби? Же таппадыңызбы дагы эле? Всё. А биз материалды берет, потому что сейчас отменили, биз проверку проводим. Всё, байки, хорошо. 2025-жылдын 22 сентябрында Алтын Бешкир санды Бишкек шаарынын Октябрь районунун прокуратурасынан Зария Агайбековге айыл-чарба коммерциялык кооператив боюнча суроо талап келип түшкөн. Аталган айыл-чарба коммерциялык кооперативинин архивдик каттоо иштери Чүй Бишкек ЮСС башкармалыгына болгондугуна байланыштуу таандыгы боюнча кароо үчүн талаптын көчүрмөсүн жөнөтөбүз. Суроо талапты кароонун жыйынтыгында талап ээсине жооп берип жана Юстиция министрлигине маалымат берүү зарыл экенин билдиребиз. Ошону менен бирге тиешелүү юридикалык жактардын архивдик каттоо иштери Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин архивдик документтер тутумунда жоктугуна байланыштуу аталган документтер тутумуна киргизүү зарыл экенин белгилейбиз. Экинчи дареке маалымат
иретинде. Бул ким жөнөтүп атат ошондо? Жоқ, министр береді, чүйбішек береді, таза, Жоктугуна байланыштуу дейби? Булар өздөрү жок кылып ийген бар. Айтаңча, коллективный архив катты иштеп, чүйбішек башкармада. Жоқ, тиякта ону байланыштуу дейт. Таандыгы боюнча кароо үчүн тапшырып, тияка берип атат, мемлекетчи, чүйбишкекчи, министр берип атат. Бул биринчи бул бизге маалымат кетти. Сот талаптык орун жыйынтык талап ээсине жооп берип, жана министр маалымат берип маалымат берип атат. Ошону менен бирге тиешелүү фотодо тиякта тут жоктугунан тиякта да министр жоктугу да аталган документтер тутума кирүү жабылды экен. Министр жок, а? Министр жоктугу да. Башкармалыкта бар. Башкармалык жөнөтөт. Азыр башкармалыкта бар. Ошону ойлойсуң, Ал Мына Башка кат бар экен да. башка барбы? Анан распечатал. Азыр алып чыгат, алып чыксаңыз да. Азыр мына. Болсоң. кимдин аттары? Мага жиберди. Нуран жерди? Распечатать почитаем. А. Байке, все, мына. Сейчас ты будешь дом скину сейчас. Хорошо. Байке, иштеп атышат мынакей. Прямой берди экен. Кандай? Прямой. Хорошо, прямой беребиз байке. Биз аны коюп коебуз, просто айтпайбыз. Моменттерди айтып атам, бияка түшүндүрүп алсын деп. Азыр неме Самат мырза сизге келип турдан да? Нуран жиберди да. Жөн азыр. Бага жиберди азыр. Азыр жөөт азыр. Анда ошону сиз өзүңүз Анда сизге сөйлөм. Все, хорошо. Сиздин кабинетиңизде Байке, бар да? бияка бул ачкан жол барып чогуу жол тосуп турабы? Минуска чейин чогуу айтып атабыз бардыгын. Самат Эч кыжалып болбойбу байке? Мыйзам жерде барды. Сизден көптөн көп суранчы. Эл күтүп атат. 28'de мен качып берем, картасы соттон келсин, пожалуйста. Мен айтпайм, соттон мындай кыласың, байке. Сотко чейин анда ходатайствону киргизиш керекпи же? Сотмо мындай болот да. Баары ал картасы сунуштама киргизесиңер да. Сотко чейин киргизсеңер да, сот ачын кирип болот, бирок да сот отурумда 28'de окуйт. Сот баштаганда судья айтат. Урматтуу соттун тараптарынын катышуучулары, сот башталгасында кандайдыр бир тараптардан сунуштар барбы, талаптар барбы, сиз айтасыз мынакей. Биз мында киришкенбиз десеңер, ушу эмки процесс прокуратуранын эмесинде сотто отурумунда прокуратуранын өкүлү келсин. Анткени ушул факт боюнча бүгүнкү күндө Октябрь прокуратуранын тиештүү иш-чара жүрүп жатат. Все хорошо. Все, математика. Анда биз анда неме ходатайство келтиребиз анда болду. Анан биз муну сразу биз айтып барабыз. Диспатчтын текшерип башчыбы, диспатчыбы өзү алар биринчи топтом чыгарганбыз да. Иштер абат кази возможно дело. Азыр ишти жандардыр. Анткени биз айтабыз да, биринчи топтом бар, Зарянын кыйын түпкүсү бар. Кийинкиде жокто айтып беребиз да. Жокто түшүндүрөбүз. Болгондо айтып бересиз. Анткени мындай да. Биринчи топтом чыкканда жана протокол чыкпады эле. Жокко чыгарылчу. Ал протоколдор сот чечим топтом негизинде чечимди жокко чыгарды. Эң биринчи каттоосу ошон үчүн эмне үчүн ушул маселеси. Экинчи катталган бар. Ошолор боюнча азыр кимдер жасаган, ошо ЮСС башкармалыгындачы 2008-жылдары. Сиздер азыр айтып бере аласыздар да. Жок, азыр мында ал боюнча азыр сот болуп аткан, сот болуп атпайбы? Сот айтып берет. Судья. Кто судья был у нас? Судья кто был? А? Ишалиев, да. Все. Сотко мага карап жок, мында да бизге чогулткан материал барын, иликтеп сотко беребиз. Маселе жок, байке көз ачып бар. Хорошо, рахмат. Рахмат. Жөн, каяка? Токумба телефонун өтөсүнү? Самат мырза. Биз Самат мырзага беребиз. Жумагулов Самат Тамирдинович, прокурордун улук чатамыз. Чыгардыңыз бу же? Эми азыр биз муну видеого эмес, мындай өзүчө эле неме окуп койсок. Onda da doğru bir ek proses var, sekreterim akşam. Özüne çalışın değil mi? Так, ошондо Чүйбишке ишти башталгандан ары 2023-жылдын 3-октябрь күнү жөнөтүлгөн сиздин Заря айыл чарба кооперативи, Архар айыл чарба кооперативи жана АМГ айыл чарба коммерциялык кооператив боюнча сурамыңызды карап чыгып төмөнкүлдү маалымдайт. Бул эми эмеден Чүйбишке иште башкармалыгына келет да. Берген чатанын филиалдардын өкүлчүлүктөрдүн бирдиктүү мамлекеттик реестри мындан ары
БМР маалыматына ылайык Заря Речерка кооперативи 2008-жылдын 17 майында БЖБМРге киргизилген. Ошол эле учурда каттоо маалыматтарында каттоо процедурасын жүргүзгөн аткаруучунун ысымы көрсөтүлгөн эмес. Нифига себе. Башкармалыктын архивинде жүргүзүлгөн изилдөө жыйынтыгында аталган кооперативдин катталышы тиешелүү архивдик документтер табылган жок. Архивдик документтердин жана ЮЖБМРдун маалыматына ылайык Архар айыл чарба кооперативи 2009-жылдын 11-февралындагы 115-буйруктун негизинде Чүй юстиция башкармалыгы тарабынан кайра катталган буйруктун көчүрмөсү тиркелет. Архивдик материалдарга ылайык Заря айыл чарба кооперативи Архар айыл чарба кооперативине кайра каттоо процедурасынын аткаруучусу Бактияр Астаркулов болгон. Азыркы учурда башкармалыктын кызматкери болуп эсептелбейт. Архивдик документтердин жана ЮЖБМРдун маалыматына ылайык Агымгек Береке айыл чарба коммерциялык кооперативи 2016-жылдын 14-июнундагы номер 4463 буйруктун негизинде Чүй Бишкек юстиция башкармалыгы тарабынан кайра катталган буйруктун көчүрмөсү тиркелет. Архивдик маалыматтарга ылайык бул кайра каттоо процедурасынын аткаруучусу Чоткараев Жылдызбек болгон. Ал дагы азыркы учурда башкармалыктын кызматкери эмес. Кошумча маалымат катары билдиребиз. 3 уюмга бир эле ИУЖК коду ал эми 2 уюмга бир эле салык тергөөчүнүн идентификациялык номери ыйгарылгандыгы жана башкармалыктын карамагында ишенимдүү маалыматтар жок. Бул жерде эң алгачкысы жанакыл 2008-жылдагы документтер табылган жок деп атат, архивдик документтер табылган жок деп. Мындай айтып атпайбы? Мында киргизилген. Ошол эле учурда каттоо маалыматтарында каттоо процедурасын жүргүзгөн аткаруучунун ысымы көрсөтүлгөн эмес. Көрдүңүзбү? Ким көрсөткөнү, ким киргизген, ким жазгандыгы тууралуу ысымы көрсөтүлгөн эмес дейт. Мына карап түзөм. Бул 400 тонна буудай алган, бул неме 100 тонна буудай алган. Башкармалыктын архивинде жүргүзүлгөн издөө жыйынтыгында аталган кооперативдин катталышына тиешелүү архивдик документтер табылган жок дейт. Жүктөп кеткен Бул жагдайды каттоо берген акчага жеткен киши бар. Каттатпайды ғой сөз окудуңуздар. Эми Самат мырза, уктуңуздар. Эме Копиясын берчи мага. Мен кыргызча окуп жүрөм. Бул алат го дейм. Эмне бул? Бул жерде эмес. Анда келме, тартып. Замдан сураңыз. Замга жүрөт, мен ошол жерден алайын. Жүрүс. Жүр. Onu attığını ben bunu götüne koyabilirsin bana. Sen bunu o ikisini takır. Serge, bana biz de geliyoruz. Ne bu? Ben biledim anlamadım. Yok. Ben de de. Belki dedi. Allah akşam olur mu bunu çek odadan. İçimde olsa onu kusamaya taktı. Sen var. Aramayı getirdi. Таза кызык болду да. Жоқ, біз бере аласыз. Жоқ, биге кетеді ғой, жебіле. Ал өтіресің, өтіресің. Потом еще... Жоқ, пысы сен өтілекті. И в пятницу, помните, жаш архитектор бала чалгандар белен. По моему вопросам ответ билип берем деди, билип бердиби? Закон абрамнан там. Жоқ, ал башкача, мамет башкача тамыз. Сейчас перевод сер бойынша. Бүтүп турайынбы? Жоқ, анда чал албай атпабы сейчас. Ата, не переживайте, жеке. Переживайте сен. Мына, келе, Самат переводчик чалсам, мына номер. Мына. Эме, урматтан ғой, э? Самат. Ол Номер чалсам переводчик өтші. Жоқ, мынау хат копиясын сұрайды. Бізге бере аласыз да. Қазір. Так, эме екен, Бақыт қандай, ассалаумағалейкум, іштер жақсы ба? Бақыт,
Бізде бір жеке арыз бар, можешь поднять документы все? Ахо, запишешь адрес сейчас, потом алып келсем материалдармен ше. Эме боюнча. Вопрос такой. Башкортча сөз Батырақ білесіңіз, смотри, положение бар ғой. Азыр біз қайрадан Чолпонбай мырзаға кіребіз. Жаза алмадыңыз, да? В 2008 году. Кто оформлял? Как его зовут? Как он этот сделал с одного Алкупы и ЕНН на этот Архара документ? Как оформлял? Кто оформлял, даже нету. В архиве даже не нашли. Даже этот фамилия, имя, отчество не указано, говорит. Вопрос не Она права, не права? Это кто ли? Такой бардыр, да? Материал алып келсең бізге. Чолпон Кадырбек, Чолпонбай. Биздин биринчи көтөрбөйбүз, аны кайра эжекен деп бизге. Жоқ. Мен аял киши силап койчу эркектер. Биз үчөө баятан эле эртеден эжеке биз кетсек дагы биз немеде отурабыз азыр. Прямой эфирде. Жактарды сиңиз окуп атам, азыр бүтөт жогум. Карасаңыз. Немене? Маалыматты дайыр жол берип коюңузчу. Мен акыркы Краснодария колхозунун Байке. Айтып атар, 2008 жылы базар киришти, бирок ошол жерде 2008 жылы ким каттаган ол ысымы көрсөтүлгөн эмес дейт. Ошо. 2008 жылы каттоого киргизген. Дальше. Бирок ысымы көрсөтүлгөн эмес. Дальше кеттим. Ол жокто тастым. Ысым эмес. Башка аймактын архивине жүргүзүлгөн изилдөө жыйынтыгы алган ата кабинеттин асаттык текшерүү документтер табылган документтер жок деп атат. Документтер жок деп атат. ошону көрмөй, жок. Мен билем да байке жок. Окуйсуз, сөз байке. Бул естисем башкармалар буларчы. Дальше байке. Оку. Жок, Что регистрация жасау үчүн 100 тонна будай алган. алло. Какыштыгыш. Алло. Италия деген. Чамаз, киши. Жакшы. Кылмыш болуп атпайбы? Анан өздөрү Бар айтып. туруп неме атпайбы. Бирок базарда турат, бирок документтер өзү жок болот. Дальше мынакей. Архивдик документтерин жана материалдар. Бирок бул базада барып турат да. Бирок документтер табылган жок турат. Жок болсо жөнү мындай. Дальше. Неме койгон. Жок, азыр табылган Неме жок. койгон мындай. Регистрация жок, журнал жок. Азыр байке сен алсаң алып кой, азыр. Алгачкы байкыл, алгачкы документтер жок болуп атпайбы? Жок, дальше. Ол чоң болуп байке, өчү болсун. Архив документтер жана маалыматтан алайык дейт. Архарды айыл чарба кооперативі дейт. 2009 жыл февралдын 15 бөлүктүн негизинде чүйүүчүсү башкарманын анын кайра катталып, кайта болот архивдик материалдарды алайык дейт. Кайра айыл чарба кооперативі, айыл чарба кооперативі кайра каттоо, каттоочу Бактияров, аткаруучу бар Бактияров Астакулов дейт болгон дейт мынакей. Азыр учурда дейт башка пайда болуп кайра. Болуп иштебейт, эсептелбейт дейт. Архивдик материалдар жана бизге оригинал официально келдикпи? Келсин официально. Кайсы? Моночу документ. Австрия келген үчүн да. Жок, бул эме болуп мына. Ошол иштебесе да ошолорду кылмышын тартыш керек. Жок, жана маалыматтар архив так, архивдик материалдар жана кооператив 2006 жылдын 14 июнда дейт. Бирок негизи чүйбүшүк башкармалыгы тарабынан кайта катталган дейт. Бирок тиркелет бизге келет экен, кайта катталып бирок жазып коюпсузбу? Бирок тиркебеси тиркелет дейт. Оригинал келсин. Самозатый оригинал чалып, могу аткаруучу чалыпчы. Бирок алгачкы документтер жок болуп атпайбы? Башы жок болуп атпайбы? Жок, ушул архив. Эмне негизинде бар? Регистрация болуп атат. Процедура аткаруучу Чоткараев дейт. Мынакей. Бул кайра процедура аткаруучу. Чоткараев азыр жок деп атат. Аны эми жердин түбүнөн болсо тапсаңыздар болот да. Табасыз азыр. Министр өтөңөр эртең азыр эле жетелип кетти. Ошо Маматлык билдирүү үчүн бизге Тап келдиңер. Ал эми бар бир салык төлөөчүлөр информацион комиссиясы ишменде маалымат жок дейт. Эмне? Кошумча маалыматтар жазып билдиребиз. 3 уюмга бир эле коду ал эми уюмга эле салык комиссия. Да. Мойын алып атат так. Кошумча маалымат катары билдиребиз дейт. 3 уюмга бир эле код бар го, коду ал эми 2 уюмга бир эле салык төлөөчү комиссия бир исен көрмө. Илганды боюнча башкармалык караманды ишенимдүү маалымат жок дейт. Так. Бул соңку таптаган да, Самат. Сейчас так.
Бұл жағдайда Тақтой мақсатта башқармалық тексеру суроо катты менен улуттук статистика комитетинде жана мамлекеттик расмий коюлуп жөнөт. Все. Чындай же, да? Смотри, первое. Самат. Эми үч козбай экен бул документте. Өтөрөйт бизге аябай баягы бул маалымат керек маалымат да. Жок, биз акчаны келсин, мына булар эме могу чаласың да. Могучу. Аткаруучугачы таптып, вот они говорят, направили статистика и налоговый жөнөттү да. Налоговый. Биз азыр статистика менен налоговый акцияны алышка алат, жоктучу. Потому что мындай бир адам атса, эки год налог кантип төлөгөн болчу. Потому что база кабыл албайт да. Исен болсо кимге төлөйт налогчу. Бул айтып атат да, милиция биз азыр мынакей статистика сатып управление каттаган да. Потому что единый бири ответ бар мен. Жок, эми акцияны Силерде бар. Бизге жок акцияны эми кетип атпайбы мынакей. Яна налогко кантип төлөгөн болсо айтып атат, бул айтыш мүмкүн да. Кантип төлөгөн деген. Мына бизге эмес, мына кайры жөөт деп көрдүңүзбү? Могу чаласың статистика менен мына эмес, статистика жана мамлекет бул демек жөөттү да. Республика. Республиканын ответ бар. Силерге алып келип бербейм Нурамга өткөнгө. Могу чалпосын арткылышы жетилген болду. И могу приказ бар го. Койгон. Бурук приказ бар го мынакей. Тикет үчүн алдым. И жа тергөөчү номерин берип койдум. Салыштын эсин тергөөчү. Жок, бул эми алдагы мына эки фамилияны чакыр эми бияка келсин. Керек чакыр. Жана кимдер эле? Эртең чакыр, эртең. Жок, азыр тергөөчүлөр сурайт. Бактияр Астаркулов менен бизге өтпөй, беребиз. Бул акция эмес да. Экинчиси Чоткараев. Жок, бул акция эмес, каттамай Каталанчы токто. Бактияр Астаркулов менен Чоткараев Жылдызбек деген ошол юстиция башкармаларында иштеген кызматкерлер экен да. Азыр уже Кандай болбойт? азыр Бул дело эмес да. Жок, азыр сизге Каз, байке мен чемпион, биз каз беребиз сизге байке. Чоң переживать экен ба? Каза келсин да. чоң мырза. Тартпасынчы болбойт, тартпайсыз, тартасыз. Жок, өчүп калам. Кудай буйруса бу жердечи. Окула байке. Сиз биздин президентибизге УКМК жетекчилигинде аябай жардам берген болосуз да, мына жерде ушулардын кылмыш ишин ачкан болсоңузчу. Хорошо. Эл ыраазы болот сизгечи, эл, Кудай буйруса. Я акчаны мен такой Сизге жок бересиз, байке бул эмес да. Здесь это Жас бересиз. Жазыңыз бул. Алло, бакыт алдыңыз. бул жерде Міне, сен жақыныңар, танышыңар балалар. Жоқ, алмай мен ешті жанбады. Алдағанына міне қашып отырсың. Соңайсың болды, байке. Сен білеген болың, туған тайде жер. Сіз де алсасың, да ше? Мында алсасың, акцияны алсасыз болшы. Не деп? Моң копиясын акцияны. Жоқ, официалды жазбасың. Акцияны бересіз. Азыр жаза ғой, болду. Биз сизге ишенебиз. Закасан бүтүп бериңиз, бул кылмышкерлердин. Яна бул. Бул коррупционерлер, кылмышкерлер ошол немеде болгон да, жана юстиция башкармаларында. Түнүс байкечеге. Бүт барды ошол булкулатат. Урматтуу мекендештер, мына азыр бизге азыр Октябрь райондук прокурордун орун басары мына толук кандуу жардам берем деп сөз берди. Бул жерде эми бизде да видео фиксация бул жактан болуп калды. Мына прямой эфирде турабыз бардыгыбыз. Кудай буйруса, мен ишенип эле турам да, булар уже ишти до конца чыгарып берет депчи. Эми баягы кандай десем, канча жылдан бери бул иштер бүтпөгөндүгүнө байланыштуу. Бул жерде ушул башкармалыктын Красная Заря, АКХ-2 Красная Заря кооперативинин башкармасы мына Халдарбек Шүкүралиев баягындай мемлекет бул жерде азыр юстиция башкармалыгындагы булардын документин кимдер жасагандыгын көрүп алып, аябай переживать эттик. Мына ошолорду азыр до конца аягына чейин кимдер экендигин азыр фамилияларын дагы бир жолу атап өттүк. Бактияр Астаркулов. И второй это Жылдызбек
Чоткараев, Жылдызбек Чоткараев. Экөө ошондой документтерди жасаган экен да, ал кийинкилеринде ошондой подтверждение кылып туруп булар эметишкен. Ал эми мурун эң кызыгы, эң алгачкы 2008-жылы биринчи фальшивый документти жасап баштагандагы документтердин түп нускасы жок болуп атат да. Кандай? Ким жасаган? Аны мындай баягындай аябай неметип билбейм. Баягы каргаздын көзүн чукпайт дейт го. Эми Юстиция башкармалыгындагы мүмкүн баягы бири-бирин тааныган адамдар болушу мүмкүн. Эми муну прокуратура кызматкерлери жана тергөөчүлөр тыкыр иликтеп чыгарып атын коомчулукка чыгарып берет деген үмүттөбүз. Мына эми мен азыр чындыгында аябай баягындай наконец дегендей мына ошол АКК Красная Зарянын председатели бул жерде председателдин жанында жүргөн водитель помощниги өз дагы мурдатан бери иштеп жүргөн Николай Якубов кем работали раньше? Токаром работал. Ошо Красная Заряда токар. Бирок ушул күнгө чейин, бүгүнкү күнгө чейин бир дагы үлүшүн, бир дагы баягы пайын ал элек эми өмүр бою баягы каражанын карчы уруп эмгектенип анан кийин каяктагы баягы ал жерде эмеде Красная Заряда иштебеген, Новопавловка айыл өкмөтүндө жашабаган эле Белгибаев Жайлообекке окшогондор келе калып эле ошол жерде председатель болуп, самозванец болуп булардын жеп аткандарын тартып алса, анан булардын күйбөгөн жери күл болот да. Пару слов говорите что-нибудь. Ну что, продолжается так же вот. Нефтебазу все растаскивает, залезли туда, купили, как купили, документы подделали там, все такое. Вот сегодня более-менее вот добились, да, вот эта прокуратура помогли нам, Октябрьский. Да, спасибо им. Вот они чуть-чуть помогли нам, да. Вот Октябрьского районного прокуратура, да, вот, города Бишкек, вот сотрудники, вот заместитель Чолпонбай, Мырза и Самат, вот это они помогают нам. Жакшы жардам берип атышат, азыр до конца дагы жардам беребиз, сотуңарга катышып беребиз деп өздөрүнүн макулдугун беришти. Кудай буйрса, мына Новопавловка айыл өкмөтүндөгү Красная Заря колхозу мурунку, азыркы убактагы АКХ Красная Заря кооперативинин кооперативнин мүчөлөрү дейбизби же кооперативдер дейбизби, уже мындай ишти алга жылышына неметип мыйзам чегинде булардын укугу өздөрүнүн колуна кайтарып атышына кыйла сүйүнчтүү болушат да, иншалла. Вот 28 числа будет суд, да? 28. Вот до этого надо мема келтириш керек болот да, ходатайство келтирип, ошо зам прокурор айтат, ходатайство келтирип койсоңуздар сотко дейт. Ал бизди чакырат, биз ошо сотто сөз катышып беребиз да. Колун берди десем, эми булардын баягы мамлекеттик өзүнүн кызматтык укугу, мына ушул кызматта иштеп, булар да өзүнүн ошо иштеген кызматынын негизинде пешенеттер менен тапкан эмгегинин негизинде бала чакасын, үй бүлөсүн багып дегендей, булар да ошол кызматын кылып атат да. Эми ким кайсыл укук коргоо органы болобу, аткаруу бийлиги болобу, кайсыл орган болсун, ошол эл тарапта иштеп, элдин кызыкчылыгы үчүн ушундай кызмат кылып берсе деген деле биздин тилек да, Кудай берсе. Азыр Шүкүралиев Калдырбек председателибиз ушу жанагы юстиция башкармалыгынан берген
катынын жообун ошо через прокуратура алып атат. Эми ошону алып туруп, дальше бул өзүнүн кыймыл аракетин жасайм деп атат. Дагы жолу кайталап айтып коеюн. Көрсө, башкармалык өзү 1991 жылы СССР кулагандан кийин түзүлгөн. Андан кийин СК Заря болуп 93 жылы түзүлгөн экен. Андан кийин кайра ошол мурунку аты АКХ 2 Красная Заря болуп, ошол аты кайрадан кайтарылып берилген 95 жылы. Орусчасы Ассоциация крестьянских хозяйств и кооперативов Красная Заря деп айтылат да. Кыргызчасы Дыйканчарба бирикмеси кооперативи да. Дыйканчарба бирикмеси кооперативи Красная Заря Дыйканчарба бирикме кооперативи деп айтылат. Мына ошол кооперативде 3000ден ашык адам, 3000ден тегерегинде же ушундай адамдардын немеси мындай үлүш ала эле экен да бүгүнкү күнгө чейинчи. Себеби дегенде мындай үстүнөн эле дагы бир 3 кооперативди мошенниктер түзө коюп туруп, ошол өздөрү ошол түзгүп алган немесин кооперативтеринин арты менен бир канча ишканаларды, бир канча жерлерди сатып ийишкенде буларчы мен макул өздөрүнүн үлүшүн алды деди. Үлүшү алгандыгы тууралуу немеде мына Красная Заря башкармасынын документинде колунда ошо документтерде жазылып турат. Кимдер үлүшүн алган? Мисалы ошол жерде канча киши көрсөтүлгөн үлүш ээлери болуп? 2686 киши. 2686 киши бара. Бул глав үй бүлөнүн башчысы, глав семьи. А балдары менен булар 6000ге чыгат. Балдары кыздарын кошкондо 6000ге чыгат. Эми ошолордун ичинен үлүштөрүн алган жанакы кече бир список көрсөттүңүзгө жарым-жартылай алып турго. Азыр күндө жарым-жартылай алган эмес. Анткени муну Архар деген неме камалганда ошонун башкармасы Белгибаев жайлоо деген бесхозный земля деп 1498 гектар жерди көрсөтүп берген. Эптеп түрмөдөн чыгыш үчүн. Ал жерлер элдин үлүш жерлери, элге бөлүнүп берилген 98 жылдары. Анан каяктан неме болот? Бесхозный земля болот. Бесхозный земля деген кайсы мамлекетте бар экен, мен таң калып атам ушул сөзгө. Биз негизги максатыбызга жеттик. Бүгүн Кудай буйруса бүгүн канчанчы? Дагы да жетелек, биз эми иш козгош керек буларга. 20 октябрь болуп атат. Понедельник 2025 жылдан. Эми жок, негизинен баягы буну бербей чыкканда жанагылар Юстэ башкармалыгы жашырып турабы? Бербей жаткан. Бул прокуратура кызматкерлери канчалык запрос жөнөтсө дагы бул запростун ответти келбей, мына 1 жылдан бери сүрөп келиштиби? 1 жыл 1 ай сүрөттү да. Неме Министерство юстиция 27 сентябрь 2024 жылы сотко бергенсиз. Бирок ар кандай баягы футбол жетип келишти да, туурабы? Шултоодо булчу. Булар баягы карганын көзүн чокуйт дегендей, Минюст областька жиберет, областька Бишкек юстиция кайта немеге жиберет. Министерство юстицияга. Анан алар болсо текшерип атабыз, көрүп атабыз, издеп атабыз. Эң акырында эми документтери жок болуп чыкты, мына өздөрүнүн берген ответинде жок. Ким позор. Жанакыл 2008 жылы Белгибаевдин документи жок болуп атат. Жок, Архар деген организациянын регистрация кылган адамдын дайыны жок. Кайсы числада, кайсы күндө ким аркалуу болгону жок. Жөн эле бир воздух. Ушундай документ жасап алып туруп иштеп келишкен экен да. Бул деген Жаныс Бакиевдин давлениеси менен болгондо, бул регистрацияда болгон эмес, жасалган эмес. Урматтуу өлкө башчысы Садыр Нуркожоевич, ошондой эле УКМК башчысы Камчек Кыдыршаевич, сиздерден көптөн көп суранабыз. Мына ушул иштин үстүнөн өзүңүздөр тыкыр көзөмөл салып, карап, неметип көзөмөл салып бересиздер деп сиздерге ишенебиз да. Ата сиздердин суранабыз деп мына башкармалык өзү неметип атат, суранам деп. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кыргыз Республикасынын президенти. Урматтуу Камчек Кыдыршаевич, сизден биз Новопавка эли суранат. Мен элдин атынан сүйлөй албайм. Элдин айткан суранышын силерге жеткирип атам. Мен өзүм депутат эмесмин, президент эмесмин, элдин атынан сүйлөгөндөй. Ошолордун көйгөйүн мына прокуратурада келип 1 жылдан бери артынан чуркап жүрүп, мына бүгүн
берип атат. Жасалма документтер менен жасалган иштин баары коррупциянын схемасы ушул Чүй Бишкек юстициясынан башталганда коррупция схема бул. Схема башталып, анан ичмей, жемей, жер сатмай, мүлк таламай, бүт ушундай былыктын баары ушул жерде башталганда, азыр 101 деген неме менен иш козголгон 2021 Ал болсо азыр МВДда турат. Адагы жандандырылды, бирок жылбай турат азырынча ордунан. Урмат деген терөөчү экен. Эми азыр Октябрьский прокуратура жооп берди. Биз эми ошонун түбүнө жетебизби, жете албайбыз деп булар да күмөн санайт да. Кимдир бирөө жогору жактан чыгат экен буларга. Булардын секегенин арагында. Биз да шекип атабыз. Бирөөлөр кызыктар буга. Бизде оюн болгондо жеш үчүн, ич үчүн элдин канын соргондору. Эми ушуга азыр ушуга иш козголбой атат. Мына Октябрьский прокурорлор коркот. Ким бар үстүндө билбейбиз. Биз шек санап азыр бизде сырдашып атабыз. Мына ичип жегендер ким аты жөнү жок, ким регистрация кылган, ким аларга свидетельство берген жок, бизде жазылып турат. 2008 жылы 17 майда киргизилген ошол эле учурда каттоо маалыматтарды каттоо процедурун жүргүзгөн аткаруучунун ысмы көрсөтүлгөн эмес. Башкармасынын архивинде жүргүзүлгөн издөө жыйынтыгын аталган кооперативдин аталышын текшерүү убагында таппай койдук. Жок. Ким жасаган дейт. Мына өздөрү мына өздөрү мына ушинтип берип атат. Позор, юстиция башкармалыгы. Ичип жей бересине отура береби булар? Бу чындык болобу? Бүттү да ал заман кетиш керек. Жаңы заманда жаңыча жасап чындык болуш керек дейм. Силерди көрүп атабыз телевизордон чындык менен күрөшүп атканыңарга. Эми бул жактагыларды да кичине бир көз салып коюңузчу. Биз кеминге барганыңызды көрдүк, Кыдыршайыч. Жакшы сүйүнүп атат эл. Бизге да бир көңүл буруп коюңузчу ушул. Чакырыңызчы, мен жолу тапар камап салыңыз. Эгер мен туура эмес сүйлөп, жала жабылып жаап атсам, туура эмес маалымат берип атсам, Кыдыршайыч, мен чакырсаңыз мен мүшөк менен барам, камасаңыз. Эгер туура эмес болсом. Так, сиздердин дарегиңиздер Новополовка айыл өкмөтү азыркы МТО мурунку СССР кезиндеги Краснояздар колхозу. Ооба. Мөн телефон ачыра чыгат да, мен арыздарымда телефондорум турат, номерим менен үй номерим турат. Номер телефонуңузду айтып коюңуз. Телефон номерим 078 08 06 06. Ушуга чалсаңыз эле бир эле балаңызды жиберсеңиз эле мен таап кетти. Жердин түнөн болсо да мен таап чыгат да. Анан кийинки кадамыңыздар эми кандай эмне кыласыздар? Эми мына прокуратура сизге каттын жообун берди. Эми мына азыр прокуратурада Жумагулов Самат деген прокурордун аткаруучу прокурордун кабинетинде отурат. Эми баардык ишеним ушу жаш прокурорда калды. Эми жаштар таза иштейт эми. Анда ушул эртең кечен күтөбүз эми. Эртеңден баштап жаштар эми жаңыча иштейт да. Жаш прокурор Самат Жумагуловго ишеним көрсөтүп, ушу менен иштешип, биздин ишибизди дальше сиз аяныша чыгарып берет деп ишенесиз, да? Ишенем, жаштарга ишенбей кимге? Жана какбас чалдарга ичип жеген коррупциялерге. Бүт баарын азыр заместитель Самат мырзага тапшырмаларды берди. Анда эмесе, урматтуу мекендештер, ушун менен биз түз көрсөтүүбүздү бул сапарда аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Жок.